Ош шаарын аралап өткөн дал ушундай болгон каналдардын жээктеринде корук аймактардын бардыгын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда шаардагы каналдар өз нугуна батпай ашып жаткан учуру бул боюнча архитектура тарабынан жеке менчик ээлерине белгилеп берген аралыкты бошотуу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы каналдардын бардыгын жээктерин бошотуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Бүгүнкү күндө шаар аймагын аралап өткөн 10га жакын суу каналдары бар. Буга байланыштуу канал жээктеринин корук аймактары толугу менен кайтарылат. Азыркы тапта кааладагы каналдарга суу кирип, өз нугуна батпай ашып кетүү коркунучунда турат. Мындан улам архитектура тарабынан белгиленген аралыктагы курулуштарды, тосмолорду алып салып, бошотуу боюнча жеке менчик ээлерине тиешелүү эскертүүлөр берилген. Берилген тапшырманын алкагында ар бир тийиштүү кызматтар жеринде барып, ошол корук тилкеге куруп алган курулмалар, тосмолор, капиталдык жана башка түрдөгү курулуштарды боюнча жеринде каналдын корук аймагын бошотуу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Ошол объектлерди куруп алган жарандарыбыз дагы түшүнүү менен кабыл алып, каналдын корук тилкелерин жок дегенде ошол техника кирип тазалай турган мүмкүнчүлүктү жаратуу боюнча иштер жүргүзүп жатат. Мыйзам боюнча корук зоналарынын аймагы канал дарыялардын узундугуна карап белгиленет. Анда Акбура дарыясынын корук тилкеси 50 метр, Увам жана Яккалик каналы 30 метрди түзсө, Кайырма жана Южный каналдарынын жээги 20 метрден болот. Ал эми Муюн, Жойпас, Жаңарык, Чакан каналдарынын корук тилкеси 6 метрди түзөт. Мыйзам боюнча атайын суу корук мыйзамдарында көргөзүлгөн. Бүгүнкү күндө ушу Ош шаарында эң биздеги корук тилкеси чоң деп эсептелген бул Акбура дарыясыныкы 50 метр. Атайын норма ченемдери бар. Канал дарыялардын узундугуна карап туруп белгиленет. Ал эми шаарыбыздагы Яккалик, Увам каналдары бул 30 метрден, Кайырма каналы 20 метрди түзөт. Жойпас, Жаңарык деген Чакан каналдарыбыз бар. Алардыкы 6 метрден эсептелип бекитилген. Учурда жергиликтүү жашоочулар суу көбөйгөндө салынган көпүрө бузулуп өтүүгө мүмкүн болбой калат дешет. Айрымдары үйүнө чейин суу киргендиктен бетон тосмолор менен тосуп алышкан. Ушундай эле көп келет. Көп келет, эми ашып айтып атпайм, көп келип үйлөргө каптай бергенден биздин жерге фундамент куюп кичине өйдө кылып алганбыз өзүбүзчү. Болсо канча кирди үйүбүзгө суучу. Суу өтө көп болуп кетсе коопсуздуу болот да. Будан да көбөйүп кетсе сөзсүз кооптуу. 2024-жылдын 14-июлунда Ош шаарын сел каптап, 1000ден ашык турак жай, социалдык инфраструктура, Борбордук базардагы жабыркаган катар апат 5 адамдын өмүрүн алган. Жаратылыш кырсыгынын себеби катары кала ичиндеги суу каналдарынын корук аймагы тосулуп, аларды убагында атайын техникалар менен тазалоо мүмкүн болбой калгандыгы көрсөтүлгөн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылы шаарыбызда катуу жааган жамгырдан сел жүрүп, селдин кесепетинен бир топ чыгымдарга душар болгонбуз. Мунун бирден бир себеби ошо корук каналдарга техникалар киргенге мүмкүнчүлүк болбой, бүт корук тилкелери тозулуп калгандыктан каналдар тазаланбай калган. Каналдардын нуктары жоголуп, даже кургап кеткен. Ошол себептен бүгүнкү күндө эртеңки сел жүрөбү, жамгыр катуу жайбы каналдардын корук тилкелерин алып, атайын техникалар кирип, тазалап, аларды мындай иреттеп турсак, келечектин алдын алган болобуз. Белгилей кетсек, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Акбура дарыясынын жээгине салынган курулуштарга карата өткөргөн рейдтик иш-чарасынын жүрүшүндө суунун жээгине салынган тамактануучу жайлар жана соода түйүндөрү бузуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берген. Анда жеке менчик ээлерине 3 күн убакыт берилип, мыйзамда көрсөтүлгөн талап аткарылыш керектигин белгилеген. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.